Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн айкидонун 1-2 ыкмасын көрсөтмөкчүбүз. Мага жардам берет окуучум Бактияр. Айкидонун бардык эле ыкмалары өзүн коргоо үчүн ылайыкташтырылган. Эгер жакшы үйрөнүп алчу болсоңор, кооптуу жайда, жалгыз жерде өзүңөрдү сактаганга жардам берет. Анда эмесе биринчи ыкмабызды баштасак, анын аты удегарами деген ыкма бул. Бул ыкманын аталышы удегарами. Эгер силердин колуңардын кайсы жерин болсо да кармаган болсо, мына бул жерди, бул кайсы жерин болсо да кармаган болсо, биринчи тең салмактан чыгарышыбыз керек муну. Тең салмактан чыгаруу үчүн сыртка кадам коебуз. Эми чыканагын өйдө көтөрүп туруп, колун илип алабыз. Болду, эми бул кача албайт. Оң кол менен көрсөтөйүн. Тең салмактан чыгаруу үчүн сырт жакка кадам коебуз. Чыканагын өзүмө тартам дагы. Колун илип туруп, ылдыйга жыгытам. Ушул ыкманы акырын көрсөтөм, жакшылап караңыздар. Тең салмактан чыгаруу үчүн сырт жакка кадам коюп туруп, чыканагын өзүмө тартып, колун илип, ылдыйга жыгытсак болот. Эми ыкманы толугу менен көрсөтөм. Кийинки ыкманын аты ириминаге, шоменучи ириминаге. Бул бычакты тигинен сайганда кантип качып, кантип бул ыкманы жасоо керек экенин көрсөтөбүз. Мына биринчи жөн эле урганды көрсөт. Мына ушул. Ушунан кантип качуу керек болот. Качып баратканда колун токтотом. Токтоттум. Эми кол азыр ылдый түшпөйт, түртүп турам экинчи кол менен. Бул жерден кармап туруп, ылдыйга тартам. Дагы эгин артка кайрып туруп жыгытабыз. Бир кол менен түртүп турам, экинчи кол менен ылдыйга тартам. Эгин көтөрүп туруп, артына кадам. Бычакты тигинен сайып атканда ар бир эле адам коркот да, буну тоскондон көрө качып кеткенин жакшы деп ойлойт. Бирок эгер бычак менен иштеп, машыгып жүргөн адам бычактан коркпой эле ылдыйына кирип тосконго мүмкүнчүлүк бар. Азыр ошол жерин бир көрсөтөйүн. Ылдыйынан өйдө карап түртүп атам бычакты. Муну токтотуп алгандан кийин колду кармап туруп, ылдыйга тез түшүрүү керек. Эгин көтөргөн жерин көрсөтөйүн. Артына кадам. Көрөрмандар, бир эскертүү айтып кетмекчимин. Айкидону ойлоп чыгарган киши Морихио Сибанын айткан сөзү бар. Айкидо колдон колго гана берилет. Окутуучудан окуучуга гана берилиши мүмкүн да. Муну китептен үйрөнүү, телевизордон көрүп үйрөнүүгө мүмкүн эмес. Мен эскертүү айтып кетмекчимин, өз алдыңарча үйрөнгөнгө аракет кылбагыла. Себеби мында айкидону колдонгондо травма көп болот. Муундар чоюлуп калышы мүмкүн, сөөктөр сынышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр бүгүн көрсөткөн ыкмалардагы эң жөнөкөйлөтүлгөн вариантын гана көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Айкидого кызыксаңыздар, биздин залга келсеңиздер болот. Чоң кубанычта болобуз ар бир жаңы окуучуну үйрөткөнгө.
Акыркы ыкмабыз мунун аты шихонаге. Жөнөкөйлөтүлгөн вариантын көрсөтөбүз. Эки колду кармаган болсо кантип жасоо керек? Жана айткандай эле сыртка чыгып, тең салмактан чыгарабыз дагы, колдун астына кирип туруп жыгытабыз. Кайра дагы көрсөтөм. Мунун колун кармап туруп, сыртка чыгып, тең салмактан чыгарып алышыбыз керек. Эми колдун астына кирип туруп, кайрый баштайм. Кайрыган жерин дагы бир көрсөтүп берейин. Кантип кайрып атам. Айкидоого адамдар түрдүү жолдор менен, түрдүү себептер менен келишет. Бирок ар бир адам айкидонун өзүн издегенин табат. Андыктан айкидо менен машыгыңыздар, тренер көрсөтүүсүн көрүңүздөр.